Ала-Мөдөн районунун Төмөнкү Аларчы айылындагы суу сактагычынан куткаруучулар эркек кишинин сөөгүн алып чыкты. Бул туурасында ОКМдин маалымат кызматынан кабарлашты. Окуя болгон жерге Ала-Мөдөн райондук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 4 куткаруучу барган. Алар 40-45 жаштагы эркек кишинин сөөгүн каналдан алып чыгып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Кыргызстанда 19 октябрга карата коронавирус 93 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 49, Чүй облусунда 31, Ош облусунда 1, Ысык Көл облусунда 12 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 74 адам илдеттен сакайып чыккан. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен 2 бейтап каза болгон. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 571, бейтап амбулатордук түрдө 527 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 180.006 адам коронавирус чуктурган. Алардын ичинен 174.766 киши айыгып чыкса, 2.638 адам каза болду. Ош шаарындагы Касымбеков көчөсүндө жайгашкан Кара чайыр цехинин аймагында өрт чыгып, 3 өзбек жараны жабыркады. Бул тууралуу ОКМдин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, цехте 16 чарчы метр кара чайыр күйгөн. Өрттөн 3 адам жабыркаган. Анын ичинен 48 жаштагы кишинин денесинин 12%, 30 жаштагы адамдын терисинин 10%, 45 жаштагы адамдын денесинин 7% күйгөн. Бардыгы тез жардам кызматы менен ооруканага жөнөтүлгөн деп айтылат маалыматта. Учурда өрттүн себеби такталып жатканы кошумчаланды. Президенттик администрациянын ырайым кылуу боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Таалайбек Апиянов пара талап кылуу фактысы менен кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Мамлекеттик органдардагы коррупцияны жок кылуу максатында жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында ырайым кылынууга жана эркиндигинен ажыратуу жайларынан мөөнөтүнөн мурда бошотулууга тийиш болгон адамдарды тактоо жана бекитүү тартибинде коррупциянын белгиленген схемасы түзүлгөнү такталды. Президенттик администрациянын ырайым кылуу боюнча комиссиясынын жооптуу катчысы Таалайбек Апиянов кызмат абалынан кыянаттык пайдаланып соттолгон адамдардын маселесинин оң тарапка чечем жана ырайым кылынуучу адамдардын тизмесине киргизем деп СН аттуу жарандардан 170.000 сом талап кылганы аныкталды. 18 октябрда Таалайбек Апиянов акча алып жаткан жеринен кармалып ОКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ички иштер министрлигинин баңгизатка каршы күрөшүү кызматы 10 килограмм метамфетин жүктөп бараткан унааны кармады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Атайын операциянын жүрүшүндө Бишкек шаарындагы Бишкек транс-сервис бажы терминалынан Иран, Түркменстан, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан багытында жүк ташыган даф үлгүсүндөгү унааны тинтүүгө алышкан. Анда пластик каражатынан алмага окшотуп жасалган 147 кабыкчага салынган метамфетин табылган. Алынган маалыматка ылайык, бул заттын көмүскө базарындагы 1 граммынын баасы 4500 сом турат. Ал өлчөмдөн 15 доза даярдоого болот. Табылган зат 10 килограмм, дозасы 150 миң экени аныкталды. Баасы 450 миллион сомду түзөт. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине Кылмыш кодексинин 267 беренеси менен катталды. Учурда тергөө, иликтөө иштери уланып жатат. COVID-19га каршы Өзбек-Кытай вакцинасы менен эмделгендер ажылык же умра үчүн Сауд Аравиясына бара албай жатышат. Маалыматка караганда, Өзбек-Кытай биргелешкен ZF-UZ-VAC 2001 вакцинасы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун каттоосунан өткөн эмес жана Сауд Аравиясы аны тааныбайт. Өзбекстан ZF-UZ-VAC 2001 вакцинасынын сертификаттарын таануу боюнча Сауд Аравия бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Санитардык эпидемиологиялык жыргалчылык жана коомдук саламаттык кызматынын башчысынын орун басары Нурмат Атабеков Кытай Өзбек вакцинасын каттоого алуу үчүн тиешелүү документтер ДССУга жөнөтүлгөнүн айтты. Эгер уюм аны тааныса, албетте маселе чечилет деп белгиледи ал. Буга чейин өзбекстандыктар кичи ажылыкка баруу үчүн Сауд Аравиясына таанылган вакциналардын бири менен эмделиши керек экени айтылган. Кыргызстанда дөң жана чекене баалары мамлекеттик жөнгө салууга тийиш болгон дары-дармектердин тизмеси жаңыртылды. Жаңы тизмеде 42 дары бар. Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы дары-дармектер жана медициналык аппараттар департаментинин маалыматы боюнча 11 октябрда дөң жана чекене баалар катталган максималдуу дары-дармектердин жаңы тизмеси бекитилген. Бул тизмеге азитромицин, дексаметазон, диклофенак, парацетамол жана башка ушул сыяктуу дарылар кирет.